Саламатсызбы, Асылбек Шарипович, саламатсызбы, урматтуу коллегалар. 5-күнкү Ата журт фракциясынын отурумунда Ички иштер министрлиги бир билдирүү жасады. Ал бүт интернет сайттарда жарыя болуп кетти. Ошон үчүн шайлоочулар мага звонить этип сурап атышат. Урматтуу Асылбек Шарипович, сизге дагы мына бүгүн эртең менен эле айтты. Чоң саламыбызды айтуу менен ушуну териштирип бергиле дейт. Ички иштер министрлиги мынтип айтты. Алай районунун Сопу Коргон айылында 60-тай эле мас болгон кишилер жүрөт деп. Ошону кандай маалымат каяктан келип түштү? Ички иштер министрлиги барып көрдүбү? Эгерде көрбөсө, кайсы маалыматка таянып ошол 60 киши мас болуп жүрөт деп айтты. Ошону бүгүн чакырып, ушул трибунадан айтып берип койсо, баарыбызга белгилүү болот эле. Мен дагы таң калып атам, эмне аерде мас болуп алары бери басып жүрүшөбү 60-тай киши деп.